Пара талап кылган деген шек менен 2 чет элдик жаран кармалды. Алар Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлеринен $2500 опуз алган. Мындай маалыматты Ички иштер министрлиги таратты. Ага ылайык милициянын прапорщиги менен милициянын улук сержанты Военно Антоновка айылында кызмат өтөп жүргөндө айдоочулук күбөлүгү жок чет өлкөлүк жарандардын башкаруусундагы Mercedes-Benz унаасын токтоткон. Унааны айып короого эвакуациялоо учурунда жогорудагы жарандар патрулдук милициянын чөнтөкчөсүнө 6000 сом акча каражатын салып, аны видеого тартып, андан соң $2500 опуз алып талап кылган. Видео материалдарды социалдык тармактарга жарыялоо менен коркута башташкан. Ыкчам издөө жана атайын тергөө амалдарынын жүрүшүндө Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери ички иликтөө кызматкерлери менен биргеликте чет өлкөлүк жарандарды кармап, убактылуу кармоочу жайга киргизишти. Ал эми белгиленген акча каражатына тиешелүү соттук укуктук экспертиза дайындалды. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары уланууда.